Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таала бизди бул өмүргө эч бир максатсыз эле жаратып койгон эмес. Аллах Таала мындан аруу таза бийик болгон зат. Кандай гана бир кыбыр эткен жанды же жансыз затты Аллах Таала жараткан болсо, аны бир негиздүү максатта Аллах Таала өзү жаратып койгон. Мына ошолордун катарында эле дагы Аллах Таала бул адам баласын жаратып, аны өтө урматтуу кылып, ал инсанга акыл берип, өзүнө бир негиздүү милдеттеме жүктөгөн. Бул инсандын максатын Аллах Таала коюп берген. Бул инсандын жаралган максаты жалгыз Аллах Тааланын өзүнө гана туура ибадат кылыштык. Аллах Таала адал кылып койгон жолдон жүрүштүк. Аллах Таала арам кылган жолдон алыстап, Аллах Тааланын өзүнө гана туура ибадат кылып, түз жолдо жүрүү үчүн Аллах Таала бизди жаратып койгон. Мына ошондуктан биз бул дүйнөгө келген инсандык максатыбызды унутпашыбыз керек. Аллах Таала эми бизге өмүрдү берди, бирок ушул өмүрдү туура ибадат кылсын деп, ибадат кылып пайдаланып калсын деп бизге өтө улуу неамат кылып берди. Убакыт өтө чоң неамат. Убакытты кайра кайтарып алып болбойт. Аллах Таала буну сизге өмүрүңүздө бир эле жолу берет. Кайра кайтарып бербейт. Инсан канчалык өкүнүп, ыйлап, Аллах Таалага кайрылып, дуа кыла турган болсо дагы, Аллах Таала бул өмүрдү кайтарып бербейт. Бизге чейинки пайгамбарларга деле, бизден чейинки солих кишилерге деле Аллах Таала бул өмүрдү кайтарып берген эмес. Мына ошондуктан биз өмүрүбүздү туура жолдо пайдаланып калышыбыз керек. Эми жаш болобу, кары болобу, Аллах Таалага ибадат кылууга буйрулганбыз. Эми өзгөчөлөп Кур'ан-ы Каримде инсандын өмүрү аяктап бара жаткан болсо, инсан кабырга жакындап бара жаткан болсо, инсандын жашы өтүп улгайып бара жаткан болсо, буларды көбүрөөк ибадатка бекем болууга биздин шариятыбыз үндөйт. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өзү насаат берип өткөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадистеринде бул инсандын жашы өдөлөгөн сайын ибадатка бекем болууга чакырган. Анткени инсандын жашы өткөн сайын бул ошончолук ага өлүм келип калуу коркунучу бар. Өлүмгө муну ошончолук жакыныраак болот. Муну ошондуктан инсан ибадаттын үстүндө өлүү үчүн, мурунку жасаган күнөөлөрүнө тооба кылып кетүү үчүн инсандын өмүрүнүн аягында көбүрөөк ибадаттарга берилип, ушул ибадатта бекем болуп жан берүүгө биздин шариятыбыз бул нерсеге чакырган. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала инсан эгерде 40 жашка келе турган болсо, ага төмөндөгүчө насааттарды берген. Албетте инсан 40 жашка келип, ушул насааттарды пайдаланып, өмүрүн ибадатта өткөрө турган болсо, анда анын акыреттик жашоосу оңолот. Ал ийгиликке жетет. Ал эми 40 жашка келип деле мына ушул Аллах Тааланын насааттарын укпай турган болсо, акылына келбей турган болсо, ибадатка байланбай турган болсо, өмүрүн туура жолдо колдонуп калууга аракет кылбай турган болсо, анда бул инсан Аллах Таала өзү бул инсанды кор кылган болот. Аллах Таала бул инсанга өзүнүн ислам неаматын, таухид неаматын ырылабогон болот. Бул нерседен куржалак калтырган болот. Инсан мындан сак болуш керек, этият болуш керек. Албетте Аллах Таала кайсы бир инсанга ислам неаматын бербей турган болсо, ибадат неаматын, намаз неаматын, дагы башка солих амалдар неаматын ырылабай турган болсо, мына ушул инсандын бактысыз болгондугу мына ушул нерседе. Анткени бул дүйнөдөгү жыйнаган мал мүлкү бул дүйнөдө эле жок болуп калып кетет. Бирок аны менен бара турган эң жакшы нерсе бул анын жасаган намазы, анын аткарган садака жана башка сооптору
аны менен бирге кабырга барып, аны ошол жерде аны коргоп, бактылуулукка бөлөйт. Ал эми инсан ибадат менен кетпей турган болсо, намаздар менен кетпей турган болсо, садакалар менен, дагы башка ушундай жакшы иштер менен кетпей турган болсо, анда мунун кабырдагы бактысыз жашоосу мына ошол жерден эле башталат. Аллах Таала айтат: "Хатта ида балага ашуддаху ва балага 40 санатан." Эгерде акылына толуп дейт, 40 жашка келе турган болсо дейт. Албетте инсан 40 жашка келген кезде акыл эси толуп, жашоодон мына ушундай тажрыйба алып, көп нерсени түшүнүп калган инсан болот. Мына ошондо ал айтат: "Кала робби аузи'ни ан ашкура ни'матака аллати ан'амта алейя ва ала валидайя." Роббим, мага өзүң берген неаматтарга шүгүр кылууга илхам бергениң, мага тауфик бергениң, мага кандай неамат берген болсоң, мына ошол неаматтарыңа шүгүр кылып сага ибадат кылууга мага тауфик бергениң. Эгерде мага ошол сен берген неаматтарга шүгүр кылып ибадат кылууга тауфик бербей турган болсоң, эртең кыямат күнүндө ошол неаматтарга шүгүр кылбагандыгың үчүн сен азабыңа душар болуп каламын деп, инсан биринчи Аллах Тааладан берген неаматтарга шүгүр кылуу тауфикин сурай баштайт экен. Эгер 40 жашка келген кезде, ал эми кайсы бир пенде 40 жашка келип деле Аллах Таала берген неаматтарга шүгүр кылбай жаткан болсо, Аллах Таала берген неаматтардын акысын төлөй албай жаткан болсо, ага намаз окуп берүү менен, анын зекетин берүү менен, ажылыкка баруу менен, умрага баруу менен, орозо кармап берүү менен, дагы башка ушундай адал жолдор менен анын шүгүрүн берүүгө тауфик берилбей турган болсо, бул инсан өтө бир коркунуч зыянда. Анын экинчи сөзү: "Ана амала салихан тардаху." Жана мени солих амал кылууга илхам бергениң өзүң, тауфик бергениң, мага жардам бергениң деп Аллах Тааладан, Аллах Таалага туура ибадат кылууга, Аллах Таалага дагы көп жакшы иштерди кылып, сооптуу иштерге эргешип, Аллах Тааланы ыраазы кылууга инсан аракет кыла баштайт экен. Ана амала солихан тардаху. Өзүң ыраазы боло турган амалдарга мени баштагының, сенин каарың келе турган амалдардан мени алыстаткының, ал нерселерди менин жүрөгүмө жек көргөзгөнүң деп, инсан мына ошен 40 жашка келгенде мына ушул дуаны кыла баштайт экен. Ал эми кайсы бир инсан 40 жашка келип деле мына ошентип Роббусуна кайрылып, "Роббум, сен ыраазы боло турган жолго мени баштаганың" деп дуа кылбай жаткан болсо, ага аракет кылбай жаткан болсо, анда Аллах Таала бул инсанды биз жогоруда айткандай эле бул чоң неаматтан курчалак калдырыптыр. Андан кийинки экинчи дуасы: "Васлихли фи зуррияти." "Я Роббум, менин зуриятымда оңдогун" деп баштайт экен. Зуриятымда туура жолго баштагының, менин бала чакамды дагы өзүң оңдогунуң, аларды намазкан кылгының, аларды өзүңө тооба кылчу инсандардын катарына кошкунуң, аларды күнөөдөн тазалаганың деп, пенде мына ошентип алдын карап, аркасын карап ойлоно баштайт экен. Анткени 40 жашка келген кезде инсан бул ошол эң чокуга чыгып калган учур болот экен. Ал келечегин карай турган болсо, Аллах Таала жолуга турган күн, артын карай турган болсо анын зуррияттары, инсан ойлонуп, Аллах Тааланын ыраазычылыгын издеп, "Аллахым, мен туура жолго баштаганың" деп, андайын анын артында калган өзүнүн зуррияттарынан коркуп, "Аллахым, аларды да оңдогунуң, эртең кыямат күнүндө ошолор жөнүндө мен эсеп кысап кылбагының, ошолордун дагы акысын мен толук берейин" деп, инсан мына ошентип өзүнүн акылына келип, Аллах Таалага тооба кылып кайта баштайт экен. Андан кийин төртүнчүсү: "Инни тубту илейка ва инни минал муслимин." "Я Роб, мен мурдагы жасаган күнөөлөрүмө өзүңө тооба кылып кайттым. Мен тообаларымды кабыл кылгының, ва инни минал муслимин, мен мусулмандарданмын" деп, инсан мына ошентип 40 жашка келген кезде мына ушинтип 4 нерсени дуа кылып баштайт экен. Бул Кур'ан Каримдеги инсан 40 жашка келе турган болсо, мына ушул 4 нерсе насаат берилет. Инсан өзүнүн тообасын жаңылап, Аллах Таалага кайрылып, мына ушундай дуаларды кылуусу керек. Аллах Таала ушинтип эми аяттын уладысында ким мына ушундай кыла турган болсо, 40 жашка келген кезде күнөөлөрүнө тооба кылып кайтып, Аллах Таала ыраазы боло турган жолдорду издей баштай турган болсо, өзүнүн зуриятындагы солих адамдардан болууну талап кыла баштай турган болсо, Аллах Таала айтат: "Улайка аллазина натақаббалу анхум ахсану ма амилу ва лан натажавазу ан сайатихим." Мына ушул адамдардын жасаган жакшы амалдарын биз кабыл кылабыз дейт. Жана алардын жасаган күнөөлөрүн натажавазу ан сайатихим, бизди кечирип жиберебиз деп Аллах Таала өзү
уада берет, фи асхабил жанна, жана булардын бара турган жери бейиш болот деп Аллах Таала өзү уада берет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биздин жашыбыз 40ка келип кала турган болсо, анда биз ушул Куран бизге осаат берген насааттарды алып, күнөөлөрдөн тооба кылып, Аллах Таалага ибадатка кайтуубузга, Аллах Таалага ибадат кылууга киришүүбүз бизге зарыл болуп эсептелинет. Анткени мындан кийин деле биз тооба кылып кайтпай турган болсок, ойлонбой турган болсок, анда Аллах Таала бизди эртең кыямат күнүндө каттуу бир азапка алып коюшу чоң мүмкүн. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.